Эки өлкөнүн достук кубогунун башында тараптар салт болуп калгандай өз өлкөлөрүнүн гимнин ырдашып бири-бирине белек беришти. Кубокто 12-13 жаштагы оюнчулар менен 14-15 жаштагы оюнчулар өздөрүнчө эки талаада беттешти. Оюнга эл аралык макамдагы белгилүү арбитр Бахадыр Кочкаровдун мектебинде окуган судьялар калыстык кылышты. Кыргызстан менен Өзбекстандын жаш футболчуларынын достук кубогу турнирдин алкагында өткөн жумада Ош облусунун Ноокат районундагы Кыргыз Ата футбол клубунун талаасында беттеш болгон. Ага эки облустун 12-13 жаштагы футболчуларынын курамалары беттешип, оюн 3-0 эсебинде кыргызстандык футболчулардын жеңиши менен аяктаган. Турнирди уюштуруучулардын бири эл аралык макамдагы калыс Бахадыр Кочкаровдун билдирүүсү боюнча, бул долбоор эки өлкө футболчуларынын ортосундагы 26 жыл мурунку салтты жандандырууну максат кылат. Bir 26 жыл алдын бар эле кожаный мяч деп анан бизде барды келди болуп Анжан, Фергана, в основном Анжанга келет элек. Жакын анан бир күн ойноп кетсе болот эле. Мына эки президенти бир жакшы эмеси менен чегералар ачылды, мына көрүп атасыздар. Культура, анан келген бир саясатчылар, журналисттер семинар өткөзүп атат. Анан биз карап турган жерибиз жок. Өткөн жылы Кубок дружба деп баштаганбыз. Достор кубогу деп. Анан спонсорумуз Моблак компаниясыга каралгандан кийин гап жок. Давайте будем поддерживать деп полный финансирование көтөрүп атат бүгүнкү күнгөчө. Бир 3 батта келип кеттик. Олар бир келип кетти. Өткөн жумада балдар Анжаны программабызда Фергана, Какант и анан Наманган. Бул турнир 2018 жылдан бери Кыргызстан менен Өзбекстандын коңшулаш жайгашкан Ош жана Андижан областарынын футбол мектептеринин жана белгилүү калыс Бахадыр Кочкаровдун демилгеси менен Мөлбулак компаниясынын демилгөлүүлүгү алтында уюштурулуп келет. Жаш футболчулардын бардык чыгашасын Мөлбулак компаниясы өз мойнуна алган. Анжандагы футбол академиясына жалпы 300дөн ашуун балдар бар. Алар гранттын эсебинде бекер жана ата-энелери акча төлөп окушат. Таланттуу балдарды 11 жаштан тарта кабыл алышат. Andijon viloyat futbol akademiyasi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi huzurida tashkil qilingan. Anjandагы футбол академиясы Өзбекстандын футбол ассоциациясынын мүчөсү. Биз академияга өзүбүздүн эле облустагы Бостон футбол мектебинен жаш футболчуларды алабыз. Мындан тышкары облусубуздун ар кайсы аймагында футболго шыктуу балдарды тандап алып келебиз. Академияда грант эсебинде бекер окуган 154 футболчубуз бар. Ошондой эле акча төлөп келип окуган 150ден ашуун балдар бар. Эгер алар окуу учурунда өздөрүнүн талантын жакшылап көрсөтө алышса, алар дагы акысыз окуучулардын катарына кошулат. Академияга балдар 11 жаштан кабыл алынат. Аларды атайын коллекционер машыктыруучулар тандап алып келишет. Kelib qatnashib shug'ullanuvchi futbolchilar ham bor. Ular ichidan ham eng iqtidorlilari sekin asta o'zini talantini ko'rsatsa, o'sha bepullik grant asosiga 154 ta bolaning ichiga qo'shiladi. Таймаш Кыргызстандан барган командалардын жеңиши менен аяктады. 12-13 жаштагылар арасындагы таймаш 3-1, ал эми 14-15 жаштагылар арасындагы оюнда кыргызстандык футболчулар атаандаштарын 2-0 эсебинде утуп алышты. Тараптар достук кубогу 2016 жылдан бери узак мөөнөткө чейин сүйлөшүүлөрдөн кийин ишке ашкандыгын айтышат. Bahadır Koçkarov bilan 2016 yıldan beri aloqalar tikalaganmiz. İki davlat hamdo'stligida. Bunga sabab Биз Бахадыр Кочкаров менен ынтымак кубоктун уюштуруу жөнүндө 2016 жылы эле сүйлөшүп кыялдандык эле. Минтип президентибиздин жакшылыгы менен чек араларыбыз ачылып, биз максатыбызга жеттик. Балдар бири-биринин футбол талааларына барып оюн ойноп жатышат. Буга мүмкүнчүлүк түзүп берип жаткан Кыргызстандагы Мөлбулак компаниясына да ыраазычылык билдиребиз. Өзүбүздүн Бостон футбол клубу 27 жылдан бери иштеп келе жатат. 2010 жылы Өзбекстан футбол ассоциациясы чоң жардам берип, бизге футболго тиешелүү бардык шарттарды түзүп берди. Биздин максат келечекте чоң футбол клубтарына мыкты оюнчуларды даярдап берүү. kelajakda Kırgızistan Osh viloyati bilan hamdo'stona aloqa tiklashni biz xohlab qolamiz. Эки өлкөнүн футбол ойногон таланттуу балдары бар экендигин айтышып, футбол мектептеринде аларды аралаштырып тарбиялоо жана келечектеги пландары тууралуу дагы сүйлөшүүлөр жүрдү. Баланы үйдө калсын, менталитетini көрсün, urf adatını көрсün.
Биз футбол эки элдин ынтымагына да салым кошсу дейбиз. Азыр биздин дагы бир катар долбоорлорубуз бар. Анда Өзбекстан, Кыргызстан футболчу балдары бири-бирине мелдешке гана барбай, конокко дагы барыш керек. Бири-биринин үйүнө түнөп, ата-энелери менен таанышса, бири-биринин жашоосу, салты тууралуу билсе, эки элдин ынтымагы артат. Биз мына ушуга жетишүүбүз керек. Tüyülüp kaladı azı. Ошон үчүн maksat şu. Келечекте футболчуларды даярдоодо ийри долбоорлор жүрүп жаткандыгы айтылды. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан футболчулардан турган Фергана өрөөнүнөн өзүнчө бир курама команда чыгарсак деген максат тууралуу сөздөр айтылды. Кыргызстан менен Өзбекстандын жаш футболчуларынын достук кубогу турнири август айында Өзбекстандын Наманган, Кокон жана Фергана областарында уланмакчы. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Өзбекстан Республикасы, Андижан облусу.